Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Жапаров. Сиз келмейинче өзүңүзгө сая айтам көзүңүзгө. Сиз өзүңүз айткандай, эгерде мен элдин мүдөөсүн аткарбасам, элдин талабын аткарбасам, менин ата-энемдин, балдарымдын аруагы кечирбей эле койсун дедиңиз эле. Бирок элиңиз, ата-энеңиз дагы, эй балам, ушул элиңдин уулу бол, элиңдин атуулу бол, элиңдин кызматында болгон деп мындай акыл насаатын айтып кеткендир сизге. Бирок сиз бийликте турган кезде элиңиз экиге бөлүнүп, жарылып, талашып, тартышып отурган кезде, балким ушул жерде бийлик башында туруп сиз дагы толук түрдө күнөөлүүсүз. Анткени сиз бийлик башында туруп жакшы иштерди жасаганыңызда, мисалы үчүн сизди жаман көргөн инсандар да болушу мүмкүн. Ошолор дагы балким сизди жакшы көрүп, сизди сыйлап, урматтап, сизди кылган жакшы ишке аракеттериңизден кубанмак беле, тилекке каршы, наоборот, артка кетип, баткенде канчалаган адамдар өтүп кетти, каза болду, канчалаган адамдар жаракат алды, канчалаган үйлөр күйдү, канчалаган талаптоолор болду. Тилекке каршы баягы илгери Манас Баатырдагы душман келсе көчтү өзү баштап барат эле. Манас Баатырдын короче бир грамм сөзү чыкмайынча ал көчкө душманга эч ким каршылык көргөзгөн эмес. Манас алга демейинче эч кандай алга жүргөн эмес. Манас Баатырдын гана айтканы менен болгон да. Бүгүнкү биздин баатыр сиз боло туруп артка чегинип отурасыз. Бул эрдик эмес, бул элдин, бул ата-эненин айткан сөзүнүн милдетин аткаруу эмес. Элиңди, жериңди коргобосоң, сен эч кандай баягы ата-энесин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт болуп атасыз бүгүнкү күндөчү. Анан сиз сын пикир айтып аткандарды жаман көрүп отурсаңыз, фейк аккаунттар деп, бул кандай сизге жарашпай турган сөз? Бул таптакыр сизге, бул жаш баланын сөзү да. Анан жанакы балага келип таянып атасыз да. Бир сын пикир айтып, буну качан кыласыз десе, биз жаш балага теңеп өзүңүздү, биз бала өзүңөр деле билесиңер, бала деген сразу эле басып кетпейт, 9 айда, 1 жылда, 12 айда басат деп айтып отурасыз. Сиз бала эмессиз да. Сиз чоң инсансыз. Сиз журт башысыз. Сиз хансыз Кыргызстанга. Президентсиз. Заманбап айтылганда. Сиз бала эмессиз, өзүңүздү балага теңеп, ар бир сөздү эле баягы сын пикирлерге балага теңей бербең өзүңүздү. Сиз Кыргызды келечегин, Кыргызды жалпы Кыргызга атасыз бүгүнкү күндө. Өзүңүздү балага теңең бүгүнкү күндө. Обязательно баардык нерсе аткарылыш үчүн 5 жыл өтүш керекпи? 5 жылдан кийин эмне болот, билесизби? Президенттик мөөнөт бүтөт деген. Ошо баардык нерсе аткарылыш үчүн обязательно адам өлүш керекпи? Адамды жакшы деш үчүн, адамды кечирдим, Алла ыраазычылыгы үчүн деш үчүн адам өлүш керекпи? Биз өлгөндө оңолобузбу? Келечек муун ушун бойдон до сих пор сызга батып кете береби? Урматтуу Садыр Жапарович, качан сиз көзүңүздү ачасыз? Биз баса белгилеп айтпасак, анда кайсыл башка бөтөн эл келип айтабы Кыргызстан оңолсун деп? Баардык эле жаранды жаман көрүп келесиңер, фейк аккаунттар деп. Ошол баардык кыргыз атуул, ошол Кыргыздын келечегин ойлоп айтып аткандыр. Аларды эмнеге туура түшүнбөй жаман көрөсүңөр? Бийлик эле керекпи? Мейли бийликти каалагандай алгыла. Бирок элдин мүдөөсүн аткарыш керек да. Бул убада деген сиз ата-энеңиздин арбагыны, балаңыздын арбагыны, балаңыздын ата-энеңиздин сыйырматын ортого коюп туруп элге, бийликке келип отурасыз. Эмнеге андай сөздөрдү айтасыз? Элементарный, буйруса жай келсе, киловатт, светтин киловаттары кыркылат дедиңиз эле. Элементарный эле кыскача сөз да бул. Тилекке каршы жай эмес, жаз келип отурат да. Светтер кымбаттап кетти, наоборот. Эмнеге ошол убаданы бердиңиз эле? Экинчи убада боюнча
туура эмес жолго баратсам, эл мени сынга алып турсун дедиңиз эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө сынга алган элди өзүңүз өз сөзүңүз менен фейк аккаунттар деп атап отурасыз. Бул сизге таптакыр жарашпаган нерсе. Баткендеги элге ким жооп берет? Эмнеге муну, эмнени жашырып отурасыңар элден? Үйлөр боюнча бүтөт эле бүтөт, бир жума, бир ай, 3 ай деп келатасыңар. Өзү ушул жылдап, айлап эле силер убада бератасыңар, бирок таптакыр аткарылган жок. Эмнени аткарып койдуңар? Кыргыз эли качан көзүңөрдү ачасыңар? Мисалы, кайсы кылган үчүн, эмнени кылып койгон үчүн бүгүнкү бийликти колдоп отурасыңар? 30 жылдан бери олтуруп келген депутаттарды баякы өзүн жакшы көргөзүп, талаш тартышып, парламентте отуруп, бири-бирин жамандап койсо, ошого кубанып отурасыңарбы? Шайлообек Атазов бирөөнү урушуп койсо, ошону мактап отурасыңарбы? Момбеков ширин сүйлөп койсо, акынчылык менен, жамакчылык менен сүйлөп койсо, Момбековду жакшы көрүп отурасыңарбы? Кана ошолор кылган, ушу 30 жылдан бери кылса кылмакта. Шайлообек Атазов өзү кыла бербейби? Ошого ишенип отурасыңарбы? Эл көзүн ачпаса, бул эл өзү сынчы, эл тараза, эл көрөгөч. Эл өзүбүз оңол болсок, бул бийлик бизди жеп бүтөт. Элементарный эле, айттым го, элементарный эле бизди алдап келатат. Психологически бизди мээбизди айлантып койгон эл. Элди мээсин айлантып койгон бул бийлик. Кандай түшүнбөйсүңөр ушуну? Качанга чейин ушинтип отура беребиз кыргыз эли? Бөлүнүп, жарылып, биз биргеликте болбосок, булар бизди жеп түгөтөт. Булардын акчасы бар, башка мамлекеттерде үйлөрү бар, байлыктары бар, жыйып койгон. Карапайым элге эле кыйын, таштап атып кетип калат. Таштап атып кетип калып аткандарды көрүп атпайсыңар өзүңөр деле. Эмнеге көзүңөрдү ачпайсыңар, ушу күнгө чейин ойлонбойсуңар? По факту бул өзүңөр көрүп туруп, кандай көзүңөрдү ачпайсыңар, туугандар? Кыргыз эли качан оңолобуз? Ойгон кыргыз, оңол кыргыз. Кичине өзүбүзгө келели да, туугандар. Обязательно жеп, танап, тоноп, качып кеткенден кийин билиш керекпи? Садыр Жапаров Нуркожоевич, бүгүнкү сиз айткансыз, коррупционерлердин баары камалат деп. Тилекке каршы эч кандай коррупционер камалган жок, камалса дагы чыгып кетти. Эмнеге чыгып кетти? Какой-то бир акчаларды бергендир да, айыбы далил болуп турбайбы? Канчалаган акчаларды жеген? Көптөгөн адамдардын, бийликте отурган адамдардын айыбы далил болуп турбайбы? Эмнеге алар чыгып кетти түрмөдөн? Эмне себептен? Бүгүнкү күндө Сооронбай Жээнбеков эмнеге 100 миңден ашык пенсия алып олтуруш керек? Эмне кылган үчүн? Кечеги Россияда калып кеткен, пандемия учурунда өтө албай аткан кыргыздарды алып келе албаган үчүн, араң айлап олтуруп, кыйнап, жаш балдарды сыздатып араң алып келген үчүн 100 миңден ашык пенсия алып олтуруш керекпи? Кана калыстыгыңыз, кана ата-энеңиздин ортого коюп берген убадаңыз? Мындай эмес да, туугандар, эл журт көрүп туруп, эл качан оңолобуз? Тамдап алганыңар эле, жамандаганыңар эле Адахан Мадымаров. Адахан Мадымаровсыз эчтеке кыла албайсыңарбы эмне? Адахан Мадымаров обязательно өлүш керекпи? Ошо бир эле душманыңар Адахан Мадымаровпу? Адахан Мадымаров бийликте эмес, бийлик колунан келгенин кылса болот. Эмнеге кыла бербейт? Адаханды обязательно жамандап олтуруш керекпи? Элементарный эле кылбайт. Өзү эле белгилүү болуп турбайбы, фейк аккаунттардын баары эле Адаханга асылып алган. Бул дегени бийликтин Адахандан какой-то бир корккондугу, же бийлик бүгүнкү күндө алсыздыгын көргөзүтабы? Билбейсиң. Урматтуу Садыр Жапарович, сиз таптакыр туура эмес кадамдарга баратасыз. Биз сындап турабыз. Биз эч кимден коркпойбуз, альхамдулилля. Биз Алладан башка эч кимден коркпойбуз. Бир башка, бир өлүм. Мен кыргыз атуулумун.
Кыргыздын келечеги үчүн мен сүйлөй берем. Эл бар, журт бар, эл көрөгөч, эл сынчы. Ар кимдин сөзүнөн, көзүнөн байкап далилдеп тастыктап алат эл. Ну, бирок туура эмес кадамдарга баруудан өзүңүздү жоюңуз. Жакшы кадамдарга барыңыз. Барып аткан кадамдарыңыз таптакыр туура эмес. Кылган иштериңиз, берген убадаларыңыз таптакыр аткарылган жок. Бир эле берген убадаңызды аткарбагандан кийин эртең күндө ата энеңиздин арбагы менден разы болот деп ойлобоңуз. Сиз элиңиздин ыраазычылыгына ээ боло албай атасыз. Кантип ата энеңиздин ыраазычылыгына ээ болосуз? Ата энеңизди уруп койдуңузбу, уруп ойногон жоксузбу, а? Эртең күндө ата энеңиздин алдында акыретте кантип жооп бересиз? Алланын алдына кантип жооп бересиз? Эл журт көзүңөрдү ачкыла. Чындыгында мындай кетиште кыргыз эли жок болуп кетет. Чындыгында ар ким ар жака таркап кетет. Кыргыз эли жок болуп, акыры башка өлкөлүктөр кысып отуруп, талап тоноп, өзүнүн мамлекети кылып, кыргыздардын просто дүйнөдө өлкөсү жок өлкөсү жок кыргыз болуп калат. Кыргыз каякта эле десе, Кыргызстан деген мамлекет болгон, ну бирок азыркы күндө өлкөсү жок деп аталып калат. Ошо жакшыбы? Ар кимге кул болгубуз келет абы. Бул бийликтегилер ушинтип сызга батырганга аракет кылып абы. Эмнеге эл көзүн ачпайт? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ата энеңиздин ыраазычылыгына ээ болом десеңиз, тобо акылыңыздагы азыртан ойлонуңуз. Мейли мени жаман көрүңүз, мейли эмне деңиз, эмне кылыңыз. Ну, бирок мен ата энеңизди берген убадаңызды айткан тилиңизден чыккан сөзгө гана мен далилим менен сүйлөп атам. Эч кандай далилсиз сүйлөгөн жокмун. Мен болгонум далили бар. Эмне дегениңиз, эмне кылдыңыз, эмне кылбадыңыз, эмне айтып туруп аткарбадыңыз, менде болгон далил бар. Ошон үчүн ата энеңиздин ыраазычылыгына ээ болом десеңиз, ойлонуңуз, ойгонуңуз.